Жалал Абад областында өкмөттүн тапшырмасынын негизинде дары-дармектерди көзөмөлгө алган атайын жумушчу топ түзүлгөн. Аны жетектеген тийиштүү адистер тынымсыз дарылардын баасына мониторинг жүргүзүүдө. Областта жалпы 300гө жакын дарыканаларда күн сайын маалыматтар алынып турат. Ага ылайык областтар жетишпеген дары-дармектер жок. Мындай камылгалар орунун алдын алуудагы муктаждыктарды жаратпоо максатында көрүлүүдө. Акыркы учурда областта COVID-19 чалдыккандар азая баштады. Алсак бүгүн 72 жаңы учур аныкталган. Анын 29-у тастыкталган, ал эми 43-ü пневмонияга кабылгандар. Дары-дармектердин баасы боюнча, мисалы өзүм Малисуга чейин барып келдим. Финполдун мен балдарын алып барып текшерип чыктык. Негизинен бардык жерде бирдей, бүгүнкү барлар бар. Анан единственно бизде ушу Малисияда жаңы ачылган аптекалар бар экен, ошону менен көрсөк, жетишпеген дарылар бар экен. Биз анын жетекчиси менен да сүйлөштүк. Ошону элге толук камсыз кылып берүү боюнча.